Биздин студенттер Кытай тилин үйрөнүү менен биргеликте бул роботторду чогултууну дагы үйрөнөт. Бул робототехника жана жасалма интеллект борбору Борбор Азия боюнча өлкөдөгү Ош мамлекеттик университетинде гана бар. 2024-жылдын жаңы окуу жылында мехатроника жана робототехника адистигине студенттерди кабыл алып баштаган. Бул чыгарылышта Ошмунун аталган адистигинин мүмкүнчүлүгү, артыкчылыгы жана алдыдагы жетишкендиктери тууралуу айтып беребиз. Сонун. Негизи бул жерде деталдар жайгашкан. Адина Туратбек кызы быйыл робототехника адистигине тапшырды. Ал бул кесипти кичинесинен максат кылып жүргөн. Мен бул адистикке кичинемден бери кызыгам. Мектеп учурунда окуп жатканда мен бул боюнча маалымат издедим. Кыргызстан боюнча бир гана Ошмуда болгондугу үчүн мен азыр Ошмуда окуп жатамын. Жаңы окуу жылынан тарта Ош мамлекеттик университетинде мехатроника жана робототехника адистиги окутулуп баштаган. Учурда Адина сыяктуу бул кесипке кызыккан 50 студент билим алууда. Алар 2 баскычта окушат. Азыр робот тетиктерин туура колдонууну үйрөнүп жатышыптыр. Бул адистик негизинен практикалык түрдө сабактар өтүлөт. Кытай тили дагы биздин окуу планына киргизилген, Кытай тили дагы үйрөтүлөт. Экинчи курстан тартып студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча Кытай өлкөсүнө жөнөтүлөт. Кытай өлкөсүндө биздин студенттерибиз жаңы технологиялар менен таанышып, роботторду өндүрүп чыгаруучу заводдо өздөрүнүн практикасына өтүшөт. Борбор турмуш тиричиликте өндүрүштө завод фабрикаларда колдонулуучу роботторду иштеп чыгарат. Бул роботторубуз Кыргызстанда дагы ушул роботторду колдонгон ишканалар бар. Чет өлкөдө айтсак, бул роботторду чоң компаниялар иштетет. Мисалы Tesla компаниясы, BMW компаниясы өзүнүн машиналарын чогултуу үчүн ушул роботторду колдонушат. Студенттер окууну аяктап алып, иш издеп кыйналбайт. Анткени аларды дароо жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштуруу пландалган. Биз бул жерде роботтордун түзүлүшүн гана эмес, кошумча Кытай англис тилин да кошо үйрөнүп жатабыз. Бул бизге окууну аяктаган соң башка мамлекеттерде белгилүү компанияларда иштөөгө толук мүмкүнчүлүгүн берет. Анткени жумуш маселеси толугу менен чечилген. Кудайым буюрса келечекте Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн салымыбызды кошобуз. Буга чейин окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков Кытайдын кесиптик институту жана робототехника өндүргөн компания 3 тараптуу кызматташуу келишимине кол коюшкан. Ага ылайык Кытайдан окутуучулар чакыртылат. Алар сабактарды Ошмунун адистери менен чогуу өтүшөт. Учурда бирөө келди. Жакынкы күндөрү калгандары да чакыртылат. 2-3 күн болуп калды, келип уже даярдап, мына техникаларды программалык жактан камсыздап, ушул ишин жүргүзүп жатат. Алар бизге жакын арада мугалимдерди жөнөтүшөт. Биздин мугалимдер менен кошо биргеликте ушул мехатроника жана робототехника адистигин даярдайбыз. Окуу жай тарабынан бөлүнгөн 500 чарчы метр аянтка Кытайдын ири компаниясы тарабынан $7 миллион робототехникалар алынып келинет. Бүгүнкү күндө $2 миллион роботтор келген. Калганы жакын арада жеткирилери күтүлүүдө.